Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, барыңыздардын дин дүйнө иштериңизге ийгилик, Алла Таала жашооңуздарга жана өмүрүңүзгө береке берсин. Менин YouTube каналымда миграция боюнча кайсыл жерге барып иштегиле мекендештер, кандай кылгыла деген багыт боюнча сүйлөп айтам. Өзүмдүн ой кеңешимди, билгенимди айтып берем. TikToктон, YouTube'дан, Instagram, Telegram'da каналдар бар. Ошолор секин өнүктүрүп атабыз. Убакыт өтө тар болгондон байланыштуу редко видео жүктөп турам. Билем, азыр бул видеону 150 адам, 200 адам гана көрөт. Көп адам көрбөйт, миллиондогон адамдар көрбөйт. Маалымат толук жетпеши мүмкүн. Бирок иншалла жакшы ойлорубуз, жакшы ниеттерибиз, максаттарыбыз бар. Ошолор планга ашып калса, каналга өтө массовый түрдө катталышат. Иншалла миллиондон аша турган оюбуз бар. Ошол мезгилде көрүп, история болот. Бүгүнкү күн 2022 жылдын 27 декабры, Москва шаары, метро станция Мичино. Короче, ошол жерде отуруп таксиде иштейм, өзүм видео тартып жатам. Тарткандын себеби бүгүн бир инцидент болду. Бул Москванын мигранттарга болгон отношениясы боюнча болот. Эмне болду? Бир доставщик бала, матисте бала кетип аткан, алдынан тосуп алган. Камера 70-ти. Урушуп атат деп койчу, түшүп алып баланы жемелеп атат. Мен артында келип токтоп калып турам, түшүп жардам берип коеюн деп барсам, баягы бала орус бала экен. Орус бала, мен полковниктин фейсбусумун деп баягы раза коркутуп атат. Депортация кылам, чурк, ана мно деп ушундай жаман сөздөр менен ашатып сүйлөдү. Мен айттым: уважаемый, будьте любезны, правоохранительный орган должна же грамотно поступать. Ладно, он накосячил, важно, не ехал, не заехал, короче. Вам ничего не делал, он просто ехал медленно, потому что эта машина не Toyota Camry, это Матис, понимаете, десем, ты что там залезь, то все, деп кетиле. Уважаемый, будьте любезны, пожалуйста, покажите удостоверение, дедим, да? Удостоверениеңди көрсөт десем, көрсөтө албай койду. Лаханул, да, короче. Чмо, да? Айтым, если вы разве полковник, дедим, тогда вы должна с Украины там идти воевать. Вы почему так делаете десем, өкөз урушуп кетти. Өкөз урушуп бир аз мен өзүм повод берген бала эмесмин, повод бербедим. Анан в итоге эмне болду? Кечирим сурап, салам алейкум деп кетти ал бала. Көрсөт, дагестанец экен. То есть дагестанецтер, чеченцтер, орустардын өздөрү, ушу өзбек, кыргыз, тажик мигранттардын жаман көрөт. Татарларды жаман көрөт, румендерди жаман көрөт. Айтор ушундай кандай меньшинство нация болбосун жаман көрөт. Если нищеброд болсоң. Ошондуктан мен личный мнением бул орустар өзү геноцид кылган жетпегенде ичинде чечен, дагестандар да ушинтет. Мыкты болсоң, дерзкий нокчо болсоң, повод бербейсиң. Канча балдар повод берип коет да. Анан Москвада менин өтө мындай дерзкий тааныштарым болгондо, мен да 13 жыл жүргөн бала катары айта алам. Дерзкий тааныштарыман азыр 12си США-га кетип калды. Алды 5 жыл кеткени, уже Москвада 15 жыл иштеп тапкан акчасын аякта 7 жылда одон да жакшы жашап калышты да. Мисалы үчүн 7 жылда Москвада 15 жыл иштеп тапкан акчасын США-да 7 жылда жакшы иштешти. Анан мына мобилизация повод болуп көбү кетти. Сентябрда кеткен балдар азыр декабрь, уже мисалы Россияда 1,5 миллионго Kia Rio ала турган болсоң, алар $90,000 рисковать этип 15,000-20 000 төлөмдөрүн төлөп коюп, 25 жылга мигрант, элестесең 3 айдын ичиндеги мигрант, беженец, политический убежище алып кеткендер, уже $90,000, $140,000 трак алып минип атышат да. То есть это Россия сүйбөгөн пропагандасы, Запад андай деген Америкада иш жашоо деңгээли ошондой болот экен да. Буга мен бир мисал кылып айтам. Мисалы, мен деле Россияда 4 жыл жакшы бизнес кылгам. Бирок ошо бизнесте колумда 3 жыл иштегем. Эт бизнес болчу. Ошо 4 жылдын ичинде мен дагы мындай жакшы жашоого, мындай өзүмдүн жашоомду оңдоп кеткен возможность болгон да, бизнес кылып, Toyota Alphard минип, Toyota Estima, Toyota Ipsum минип, мисалы үчүн Kia Rio, Polo машина алган, матистер болчу, наркы берки, короче, ушундай болгон. Бирок үйүм жок, мен Россиядан уялган эмесмин бакка каршы. Анткени мен кыргыз паспорт менен жүргөм. Гражданство балар пайдаланган мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калды дагы. Пайдаланбаганы азырга чейин манкасын ширтип жүрөт да. Мыйзамдарын жакшы билбейт. Ушу Москванын кулу болуп калды, андайча айтканда. Ошондуктан мен айтат элем, азыр кимдин РФ паспорту болсо, бала чакасы болсо, азыр момент да. Мексикага барып, США-га кирип кеткен момент. Өтүп кетип калсаң 2 жылда жашооңду тургузуп аласың да. Россиядан нищеброд болуп жүрө бересиң да, мисалы үчүн. Нищеброд болуп, айлыктан айлыкка, таксиден таксиге ушинтип жүрө бересиң, сени балдарың да келечеги жок. Анткени США-га реально кеткен, мен
ошо жакшы тааныштарым айтат да, таке кел сен кыргыз паспортсуң, 5 жыл жүрүп койсоң жетет сага. Сотуң отказ болуп, багындай апелляциядан утпай чыксаң, короче, соттон кайра кетип бересиң десем, 5 жылда нелегал болуп деле айына 4-5 миң доллар акча иштейсиң. Биз сага условия кылып беребиз, машинаны арендага беребиз, права алып алсаң болду деп, жарам сага минип жүрө бересиң. Кел деген досторум, акаларым, тааныштарым толтура. Алар Кыргызстандан кеткен эмес, алар Россияда бизнес кылып, Россияда мына мисалы 10 жыл мурда үйлөрү бар, Toyota Camry машиналары бар, 5-6тадан 10тадан көрөнүкү таксиге машинаны аренда берип койгон жашоолор шикарныйлар кетип калды. Неге? Алар жадады да Россиядан. Россиянын геноцидинен жадады, Россиянын ушундай мигранттарга болгон мамилесинен, өзбек кыргыздарга болгон мамилесинен жадады. СШАда болсо бардыгы мигрант, ал жерде бирөөнү бирөө мындай сен мигрантсың дей албайт экен да. Ошондуктан мен TikToктон, YouTube'тан ушундай Telegram, Instagram, Facebook'тан ушундай баракчама ушундайларды чыгарып турам. Массовый кетип калсак да болот, мисалы үчүн Россияданчы, кыргыздарда именно. Кимдин жашоосу Москвада устраивать этип аткан болсо жашай бериңиздер. Анткени мен дагы Москваны приоритет кармайт элем. Азыркы күнгө келип, азыркы заманга келип, кырдаалдын ондойуна келип, Россия ракым туруп калды. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен тааныштарым, досторум айтып атат, 15 жыл экономикасы өлөт деп атат. Ошондуктан Россияга приоритет кармабаңыздар дагы. Акчаны иштеп туруп, Кыргызстанга келип дыйканчылык кылгыла, болбосо Европага чыгыш деген аракет кылгыла. Гражданствосуз балдар жүрө берсин. Аялдарбы, башкаларбы. Эркектер кетип калыш керек да, азыр момент болуп атат да. Моменттен пайдаланып калыш керек. Айтат го кыргыз, чокту ысыгында бас деп. Ошон үчүн ысыгында басып, аракетиңиздерди кылып калыңыздар. Жаман жакшы айткан болсом кечиресиздер, бирок бул факт нерсе да. Мен Москвада семечка коруп же мака коруп жүргөн бала эмесмин. Мен движениянын любой жерине кирип көргөн баламын. Стройкасы болобу, эти болобу, машинасын алып сатыш керек болобу, неси болобу, жүк ташыш керек болобу, эти болобу, пити болобу, мен бардык движенияны кылып чыктым. Бардыгынан ошо жакшы доход, жакшы эме акча иштедим, бирок Англиядагыдай же болбосо Америкадагыдай жашоо по-любому болбойт экен. Анткени мен 100% убедился, потому что Европа Россиядан 200-150 жыл мурда алдыда экен. Кыргызстан Россиядан 200 жыл аркада. Ошондуктан карап көрүңүздөр. Өзүңүздөрдүн мен кел дебем, мен болгон ситуацияны айтам. Кабыл алып, кантип түшүнүшүн ал өзүңөрдүн гана могул жериңерде да турабы. Иншалла баары жакшы болот. Штатка кетиңиздер, Европага чыгыңыздар. Россия действительно болбой калды. Салам алейкум баарыңыздарга.